Ilim bilim degende men баягы эмнени айтканым жок, маалыматтардын жыйындысын айтканым жок. Илим дегенде сөзсүз биз саморазвитие окуңуздар. Адам кантип өзүн өнүктүрүш керек, кантип ой жүгүртүүдү кантип кылыш керек, кантип паам парасатты өстүрүш керек, кантип адам психология эме кылыш, кантип көп акча тапса болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө чыккан билимдерден көбүрөөк мына ушуларды окуш керек. Мисалы үчүнчү билимибизди не кылыш керек? Маалыматтардын жыйындысынан кыйынчылыктарды чечүүчү курал кылышыбыз керек да, курал кылып колдоно билишибиз керек. Кадимкидей балта деген сыяктуу, мисалы үчүн балка деген сыяктуу эле билим дагы эмне? Бул курал. Ал бир нерсеге жарайт, сөзсүз жарайт. Ошон үчүн билимди эмне кылыш керек? Пайгамбарыбыз айтты да: Ухтиро Сулайман алейхиссалам байнал илми ва дунья фахтарол илма у'тия лаху дунья dedi. Сулайман пайгамбарга деди Кудай Таала дүниөнү тандайсыңбы, байлыкты тандайсыңбы же илимди тандайсыңбы деди деп ыктыяр берди дейт. Тандоо бергенде Сулайман пайгамбар эмнени тандады дейт? Илимди тандады дейт. Ага илим дагы берилди, ага дүнүйө дагы берилди дейт да. Мындай да, мисал үчүн адам сенден урдап тартып ала турган нерсе бул чыныгы байлык эмес. Адам сенден урдап тартып ала турган нерсе бул байлык эмес. Мисалы эмне? Байлык дейбиз. Мисалы үчүн акчаны тартып алат. Бул чыныгы байлык эмес. Бирөө сиздин акчаңызды тартып алышы мүмкүн. 20 000 доллар, 30 000 доллар чогултуп койдуңуз, ал акчаңызды тартып алышы мүмкүн. Үйүңүздү келип бузуп кетиши мүмкүн, же үйүңүздү тартып алышы мүмкүн документин өткөрүп алып. Бирок сизге тиешелүү болгон бир гана чыныгы байлык бар. Бул эмне? Бул сиздин илимиңиз, бул сиздин билимиңиз. Мына ушул чыныгы байлык. Бул илим, билимди, бул байлыкты сизден эч ким тартып ала албайт. Эгерде сиз ошону жашоо турмушта колдоно билсеңиз, мына чыныгы байлык ошол. Ар кандай учурда сиз кайра нольго түшүп калсаңыз дагы, тажрыйбаңыз болсо, билимиңиз болсо, анда эмне кыласыз? Кайра баягы байлыгыңызды чогултуп, кайра өзүңүздүн кадыр баркыңызды эмне кылып аласыз? Өйдөлөтүп кете бересиз. Ошон үчүн эмне кылалы туугандар? Илимге, билимге аракет кылалы. Сиздер менен мына азыр биз чөйрөнүн, билимдин зарылдыгы жөнүндө сүйлөштүк. Эми сиздер менен туугандар мамиле жөнүндө, адам ийгиликке жетүү үчүн мамилесин дагы оңдош керек. Мамилени оңдош керек. Мисалы үчүн билимдүүбүз, бирок эгерде мамилебиз адамдар менен болгон мамилебиз начар боло турган болсо, анда бул бизди көптөгөн жакшылыктардан тосуп коёт. Эми ошол жакшы мамилеге эмне кирет? Эң биринчиси эле жакшы кулк мүнөз кирет. Биринчи жазып алыңыздар. Мына мен жазып койгонмун. Биринчи жакшы мамиле. Бул жакшы мамилени бизге эмне алып келет десе, жакшы характер. Мына жакшы характер туугандар. Жакшы характер. Мисалы, билимдүү болдук, тааныш билишибиз көп болсун. Мисалы үчүн элди көп таанайлы, бирок эгерде характерибиз начар боло турган болсок, баягы общительный болбой турган болсок, замкнутый боло турган болсок, түнт боло турган болсок, баягы өзүбүздү жабып алган болсок, мындай айтканда, оролгон деп коем да мен, мисалы үчүн оролгон да. Бирөө менен мамиле кылып кете албайт да, мындай карайт да, жашынып алыпчы, мисалы үчүн оролгон да. Оролгон, мындай айтканда замкнутый деп коет да. Элдер менен мамиле кыла албайт, же болсо мүнөзү жаман, бирөөгө өчөшөт, мисалы үчүн. Бирөө бир нерсе, кичинекей бир нерсе кылып койсо, андан өткөрүп жибере турган боло турган болсок, анда биз мамилеге жетпей калабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн адамдардын характери, кулк мүнөзү начар болгондуктан не кылат? Ийгиликке жетпей калат көбүнчө. Биздин ийгиликке жетишибиз көбүнчөсү адамдар менен болгон мамилебиз менен болот. Бизди ийгиликке ким көтөрөт? Бизди ийгиликке эң биринчи албетте эл көтөрөт. Эгерде биздин кулк мүнөзүбүз начар боло турган болсо, бизди кантип көтөрөт? Айтат, койчу ушул эмени, ушул Аладдинди койчу, характери вообще болбойт. Характери жакпайт. Бир нерсе десең эле иттей эле кабат дейт да. Иттей эле жооп берет, андан көрө койчу мен анда окубайм да. Эгерде мисалы үчүн менин кулк мүнөзүмдө жаман болсо, мисалы үчүн мен ойлойм көп адамдар окумак эмес. Азыр ушул кезде бир аят эсиме келип кетти. Пайгамбарыбызга Кудай Таала айтат да: "Валау кунта фаззан гализан калби лан фадду мин хаулика" дейт да. Пайгамбарыбызга айтып атат: "Эгерде сен де катуу жүрөк, жестоки болгонуңда" дейт да, кулк мүнөзүң жестоки болгондо, лан фадду мин хаулика, сенин айланаңдан
дейт, сенин айланаңдан көптөгөн адамдар не кылып кетмек, сени таштап кетип калмак. Сахабалар да айтып атат да, көптөгөн адамдар сенин диниңди кабыл алмак эмес дейт. Эмне үчүн? Дагы башка бир аятта айтат, иннака ла хулуқин азим. Чындыгында сен дейт, пайгамбарыбыз айтат, сенин кулк мүнөзүң аябай сонун, сен улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүң деп пайгамбарыбызга айтканда. Демек пайгамбарыбыз эмне менен тартты? Өзүнүн кулк мүнөзү менен тартты адамдарды динге. Биз деле эгерде ийгиликке жетебиз дей турган болсок, мисалы үчүн эл бизди көтөрсүн дей турган болсок, анда эмне кылыш керек? Кулк мүнөздү жакшы кылышыбыз керек, туугандар. Кулк мүнөздү. Эми биринчиден жазып алыңыздар. Мен өзүмдүн баягы элдер менен кылган мамилемде бир нече эрежелерди жаздым. Мисалы үчүн, эң биринчи адамдардан ката издебе. Биринчиси адамдардан ката издебе. Эгерде ката издей турган болсок, анда толтура ар бир сүйлөгөн сөздүн ката табышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн, сөзүң мындай болуш керек, мындай болуш керек, мындай. Адамды эмне кылабыз? Жөн эле өзүбүздөн алыстатып алабыз. Өз адамды өзүбүздөн алыстатып алабыз. Ката издей бере турган болсок, алыстатып алабыз. Ошон үчүн мен сабак берүү методумда дагы ушундай, мен көп ката издебейм. Дароо эле келе турган болсо, кечке катасын айта берсең, бунун болуп эткен, сен не болуп эткенсиң десең, кийинкисинде сабакка киргиси келбей калат. Мен оказывается билбейт экенмин дейт да. Ошон үчүн не кылыш керек? Көп ката издей бербеш керек, туугандар. Андан кийин экинчиси таарынчак болбо депмин да, өзүмө айтып атам, мен таарынчак болбо, таарынып, анан кекчил болбо. Мисалы үчүн, кекчил болуп, сөздүн артынан сөз куа турган болсок, мисалы үчүн, сөздүн артынан сөз куу. Буну сен мага муну мындай деп коюпсуң, анан неге муну мындай деп тиги айтыптыр, анан тиги айтыптыр деп ошентип бир сөздүн артынан кууп кете бере турган болсоңуз, анда бул даражабыз баягы аялдардын даражасына түшүп калат. Өзгөчө эркектер да кекчил болбош керек, кек сактабаш керек. Мисалы үчүн, адам болгондон кийин Андан кийин адамдарды түшүнүүчү бол. Дайыма адамдарды түшүнүүчү бол. Мисалы, үй бүлөдө түшүнүү же болбосо түшүнүшүү маанилүүбү же сүйүү маанилүүбү? Менин оюм боюнча сүйүүгө караганда түшүнүшүү маанилүүрөөк. Эгерде үй бүлөдө дагы сүйүү болсо, бири-бирин сүйсө, бирок түшүнүшүү жок боло турган болсо, түшүнүү жок боло турган болсо, анда бул үй бүлөнүн жашап кетишине мен ишене албайм да. Сүйүп туруп, бири-бирин сүйүп туруп, эгерде түшүнбөй турган болсо, үй бүлөдө көп конфликт чыгат. А эгерде сүйсө, бири-бирин сүйүп туруп жана бири-бирин түшүнө турган, адам эртеби кечпи өзүн түшүнө турган адамдын жанына качат да. Себеби түшүнүшүү бул, бирөө сизди түшүнсө кандай жеңилдеп каласыз. Мисалы үчүн, мени түшүндү да депчи. Сиз деле ошондой бирөө бир кыйынчылыкка тап болгон болсо, дуушар болгон болсо, түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Мен деле ката кетиргенде, мисалы үчүн, мен бир мугалимим бар, устазым бар. Мен кыйналып турган кезде мени түшүнүп, желкеме таптап, күчтүү бол, бул сени бышырат бул окуя деп, ушул нерсе сени бышырат деп мага дем берген, мени түшүнгөн. Мен азыркыга чейин ошол кишини, ошол инсанды мен атамдай сыйлайм да. Атамдай сыйлайм. Ошон үчүн не болуш керек экен? Адамды түшүнүүчү болуш керек. Андан кийинкиси чынчыл болуш керек. Чынчыл. Өзгөчө адамдар менен иштешкенде же болсо ийгиликке жетүү үчүн адам чынчыл болуш керек. Бул чынчыл деген бул ошондо алдамчы болбош керек. Репутация жаралат. Репутация деп коет муну. Репутация жаралат. Репутация деген сый урмат да, коомдук сый урмат. Мисалы үчүн, азыр мен репутация деген бул чынчылдыктын негизине келип чыгат. Азыр мисалы үчүн, мен бир адам жаңыдан келди. Мисалы, жаңы таанышып калды, мына келди дагы, мен ошондон карыз сурасам мага береби, бербейби? Карыз сурасам береби, бербейби? Бербейт. Карыз бербейт. Эми досуңуздан сураңыз, мисалы үчүн, мурдатан тааныш болуп жүргөн адамдан сураңыз, ал сизге карыз берет. Эмнеге? Ал деле адам, бул деле адам. Бирок баягы досуңуздун алдында сиздин репутацияңыз бар, сый урматыңыз бар. Ал чынчыл экениңизди билет, алдабай турганыңызды билет, ал сизге берет. Доверие бар да. Муну жаңы таанышкан адам сизге бербейт. Себеби эмнеге? Анын алдында, жаңы таанышкан адамдын алдында сизде репутацияңыз жок.
I am sorry Mr. or Mrs. Oşon üçün kede bizde özüzde reputatsiyabız bolot. Biri oylayt da şul Aladinge işense bolot okşoyt deyt da misal üçün meni köröt da Aladinge işense bolot okşoyt deyt. Birok men aldap koydum. Men ne kıldım? Özümdün reputatsiyamdı, özümdün bayağı sый urmatımdı, daveriyamdı. Ne kıldım? Anın aldındağı daveriyamdı men jogotup aldım. İşenimi anın işenmeni öldürüp aldım. Al maga emne kılbayt işenbeyt, maga karz berbeyt. Oşon üçün biz çinçil bola turgan bolsok ne işteyt ekenmiz? Reputatsiya işteybiz. Al emi egerde maşenik bola turgan bolsok anda ne kılabız? Biz reputatsiyаны öldüröbüz. Reputatsiya jok bolot. Mındaç aytkanda reputatsiyanın orduna ne işenim daveriyanın orduna ne daveriya пайда болот.